Salam dostlar, azыр biz saptar менен tanışabız. Жана saptar менен жүргүзүлүүчү кээ бир амалдарды жана len, str функцияларынын кантип колдонулушун үйрөнөбүз. Андыктан бул видеону аягына чейин көрүп, ага сөзсүз түрдө лайк басууну унутпаңыз. Sap деп кандайдыр бир символдордун жыйындысын айтабыз. Мисалы үчүн мындай тамгалар болсун, символдор ар түрлүү, сандар жана башка символдор дейли. Жана албетте бул символдордун жыйындысы sap болуш үчүн ал сөзсүз түрдө тырнакчанын ичине алынып жазылыш керек. Жана бул sap сөзсүз түрдө бир өзгөрмөгө ыйгарылыш керек болот. Жана дагы биз sapты сырттан киргизгибиз келсе, сырттан колдонуучу киргизүүсүн кааласак анда биз бул жакта input жөн гана input болду. Ошондо биз sap киргизген болобуз сырттан. Жана аны биз экранга чыгарсак, бул жерге A деп. Жана бул программаны иштетчү болсок, бизге мындай жыйынтык болот. Биз кандайдыр бир символдорду киргизебиз бул жака ар түрлүү. Жана enter'ди бассак, мынакей бизге ошол символдорду кайтарып берди. Жана анын тибин текшерсек, анын жанынан эле жана бул программаны кайрадан иштетсек, бизден кандайдыр бир символду жазуубузду сурап жатат. Бул жерге символ жазабыз жана enter'ди бассак, мынакей ал символду кайтарып, ал sapты кайтарып чыгарып берди жана анын тиби бизде str tibi болуп эсептелинет. Мурдагы сабактарды өткөнбүз. Берилиштердин типтери деген сабакта, эгер ал сабакты көрө элек болсоңуз, ал сабактын ссылкасы бул видеонун описаниясында болот. Саптарды жазганда биз кош жана жеке тырнакчаны колдонсок болот. Мисалы үчүн мындай бир жеке тырнакчаны колдонуп ичине кандайдыр бир символдорду жазсак, ал деле sap болуп эсептелинет. Жана албетте мындай кош тырнакчаны жазып анын ичине да символдорду жазсак, ал деле sap болуп эсептелинет. Саптар менен кээ бир математикалык амалдарды аткарууга болот, кээ бирлерин аткарууга болбойт. Аларды биз карап көрөлү. Мисалы үчүн ага мен мындай сапты жазайын. Бул жерге салам деген sap болсун. Андан кийин дагы бир b өзгөрмөсүн жарыялап, ага мен ага кандайдыр бир дагы sap кошоюн. Ал дүйнө болсун. Жана экранга b өзгөрмөсүн чыгарсам, программаны иштетип көрөлү. Көргөнүңүздөрдөй мынакей салам дүйнө болуп бул жерге жабышып калды. Демек, бул жака эки сапты бири-бирине кошкондо, ал саптар бири-бирине ушундайча болуп жабышып калат. Эң алгачкы турган символ алдына жазылат, кийинки символ анын артына мындай болуп кошулат. Эгер биз аны дүйнөнүн аркасына кошсок, мисалы үчүн дүйнө деп туруп, бул жерге кошуу деп жазып, программаны эми иштетсек, анда мындай жыйынтыкты алабыз. Мына караңыздар, дүйнө салам. Ушундай жыйынтыкты берди. Эми саптар менен дагы бир жүргүзүлүүчү математикалык амал бул көбөйтүү. Албетте сапты сапка көбөйтүү мүмкүн эмес. Мисалы үчүн караңыздар, бул жерге мен көбөйтүүнү жазсам жана программаны иштетсем, анда мындай ката деген жыйынтык чыкты. Сапты сапка көбөйтүүгө болбойт. Ал эми сапты мен санга көбөйтсөм болот. Мисалы үчүн аны мен 2-ге көбөйтөм. Анда жыйынтык кандай болот? Караңыздар, жыйынтык мындай болду. Дүйнө
Андан кийин эки жолу дүйнө деген ушундай сапты чыгарып берди. Демек сапты кандайдыр бир санга көбөйткөндө ал сап ошол санчалык бул жагы кайталанып жазылат. Эгер мен бул жерге 2 эмес 4 деп жазып программаны кайрадан иштетсем, анда 4 жолу дүйнө деген жазуу кайталанат. Эми кээ бир жүргүзүүгө болбой турган математикалык амалдарды карап көрөлү. Ал кемитүү амалы. Саптан кандайдыр бир санды кемитүүгө программаны иштетели, караңыздар. Ката деген жыйынтык берет. Жана саптан кандайдыр бир сапты кемитүүгө болбойт. Программаны кайрадан иштетейин. Жана жыйынтык бизде ушундай катаны чыгарып берди. Жана албетте сапты сапка дагы көбөйтүүгө болбойт. Программаны иштетсем дагы мынакей бизде дагы ката деген жыйынтык берди. Жана дагы бир амал, сапты сапка бөлүүгө болбойт. Программаны кайрадан иштетейин. Ооба, мына бул жакта дагы ката. Ал эми сапты кандайдыр бир санга бөлүүгө дагы болбойт. Мисалы үчүн бул жака дагы бир санды жазайын. Мисалы үчүн 2. Жана программаны кайрадан иштетсем, мына бизде ката деген жыйынтык чыкты. Демек саптар менен 2 гана амал жүргүзө алабыз. Биринчиси сапты сапка кошо алабыз. Жана сапты кандайдыр бир санга көбөйтө алабыз. Сапты даражага көтөрүүгө дагы мүмкүн эмес. Мынакей. Анда дагы эле биз ката деген жыйынтыкты алабыз. Эми len функциясынын аткарган ишин карап көрөлү. Len функциясы бул саптын ичинде канча символ бар экендигин аныктап берет. Мисалы үчүн len деп жазып, бул жака кашанын ичине кандайдыр бир сап жазсак болот. Же болбосо ушундай сап ыйгарылган өзгөрмөнүн өзүн жазсак болот. Мынакей бизде азыр A өзгөрмөсүнө кандайдыр бир сап ыйгарылган. Жана аны биз анын ичине жаздык ленин ичине. Бул len функциясы бир гана саптар үчүн эмес, ал тизмелер үчүн, көптүктөр үчүн, кортеж жана башкалар үчүн да колдонулат. Азыр биз программаны кайрадан иштетсек, анда мындай жыйынтык алабыз. Караңыздар, 5 деген жыйынтыкты алдык. Демек бул салам деген. Бул жакта сапта 5 символ бар. Караңыздар, мына 1, 2, 3, 4, 5. Чын эле 5 символ бар. Жана дагы бир айтып кетчү нерсе, бул жерде пробел бир бош орун. Бул дагы символго кирет. А эгер биз программаны кайрадан иштетсек, караңыздар, мына 6 деген жыйынтыкты алдык. Бул жердеги бош орун дагы бир символдун катарына кошулат. Жана ал дагы эсептелинет. Бул жерге биз көп пробел жазсак болот. Анда ал пробелдердин ар бири эсептелинет. Мынакей 11 болуп, пробелдердин саны дагы бул жерге кошулду. Эми str функциясынын аткарган ишин карап көрөлү. str функциясы өзгөрмөгө маани катары ыйгарылышы мүмкүн болгон бардык нерсени сапка өткөзүп берет. str тибин өткөзүп берет. Мисалы үчүн ал кандайдыр бир сан болсун. 4 болсун. Жана биз программаны иштетсек, анда мындай жыйынтык алабыз. Мынакей бул жакта 4 деген маани чыкты, бирок ал str тибинде, анын тибин дагы кошо чыгарайын. Программаны кайрадан иштетсем, мынакей бизде анын тиби str тибинде. Бул жерге каалагандай башка мисал үчүн өзгөрмөгө биз эмне ыйгаралабыз? Логикалык операторду ыйгаралабыз. Ал true же false. Ол true же false деген бул жактагы операторду алып сапка өткөзүп берет. Караңыздар, мына true деген жазуу чыкты, жана анын тиби str. Демек ал ушундай болгондон кийин биз ага кандайдыр бир сапты кошсок болот. Мисалы үчүн ыйгаралар
the views. Мына жаққа салам. Программаны қайрадан іштетсем, мінекей, ал бұл сап екеуі бір-біріне қосылып қалды. Жаңадағы бұл str функциясы арқандай тізмелерді дағы сапқа өткізеді. Мысалы үшін, аның ішінде мындай мәнілер болсын. Программаны қайрадан іштетсем, мінекей, ал ушундай майнин чыгарып, жанагыга салам деген мындай сапты кошуп койду. Бул деле сап. Ушуну менен бул сабак аягына жетти. Бул видеого лайк басыңыз. Эгер мүмкүн болсо досторуңуз менен бөлүшүңүз. Жана албетте каналга катталууну унутпаңыз. Сабактагы материалды бышыктоо үчүн Telegram каналга катталыңыз. Ал жактан сиз кызыктуу тапшырмаларды таба аласыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.